эмнеге мандатын тапшырды жана эмнеден купуя сырлар бар экенин сизге айтып бермекчи. Ошол кайсыл адамдар алып барып тапшыртканын кичине купуя болуп атат. Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер? Айтыңыз, эл билсин да, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Салымбековдук, Сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдубахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. 5 мүнөт берип коюңуз. Жаныбек Асанбеков эмнеге мандатын тапшырды жана эмнеден купуя сырлар бар экенин сизге айтып бермекчи. Кана турчу залда болсо. Чыкчы ошол микрофонго, 4-чү микрофон. Неге тапшырдың? Кайсы депутат? Жогорку кеңешпи же Бишкек? Шаардык кеңеш, Бишкек шаардык кеңеши. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Мен экинчи чакырылыштын Бишкек шаар кеңешинин депутатымын. Март айына чейин эмгек фракциясынын лидери болгом. Бирок кандайдыр бир жагдайлардын уламынан мени алып барып мандатын тапшырткан. Мен сизге ошол боюнча көп жолу кайрылгам, катымда жөнөтсөм катым кайра БШКга келиптир. Азыркы учурда сот иштери жүрүп атат. Ошол кайсыл адамдар алып барып тапшыртканын кичине купуя болуп атат. Ошондуктан мен сизден суранып кетмекчимин. Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер? Айтыңыз, эл билсин да, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Ким сени кыйнап тапшыртты? Кайсы фракциянын эмеси болчумун дейсиз? Эмгек фракциясынын лидери болчумун. Эмгек бул кимдики эле? Салымбековдук, Анан ошолордун менен чогуу бардың беле депутат болуп? Негизи партиядан баргам. Ошо партиядан. Чогуу баргансың да ошолор менен. Ошолордун командасында болдуң белең? Туура, ооба. Анан ошолор кетирип атабы кыйнап сени? Алар дагы болуп атат. Анан сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдубахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум. Таң атканчы саат 5ке чейин кармашты. Саат 5те аялыма чалыштыр. Келинчегим 9-айда сохранение болчу. Ал звонок туккандан кийин суусу кетип калып больницага кетиптир. Анан мага айтты, аялың больницада же кызыңды танда же мандатыңды танда деди. Айла жок, мандатын тапшырып бердим. Бул иш бигил прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын. Анан ошондон бери эле кеңешти. Ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, 1-2 иштери бар экен, ошону бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен, талап менен прокуратура камаган аны. Камактан кайра чыгып, азыр ишин бүтүрүп жүрөт. Мына көрдүңөр, ушундай кесепетинен анан камалат көпчүлүгү. Антип менин атымды саткан, мен кеңешчисимин, мен тууганымын, мен мындаймын деп бирөөлөрдү алдап акча алгандар да болгон. Бардыгы камакта кайра акчаларын кайтарып берген. Дигил должностька койгондор дагы болгон. Антип атымды сатып кыла берет. Ишенбешиңер керек эч кимге. Менен бир туугандарымды, үй бүлө, бала чакамды билесиңер, мындай иштерге аралаштырбаймын. 5 жылдан бери аралаштырсам угат элеңер го бир деркени. Мына баласы кийлигишип атат, же аялы, же бир тууганы деп, андай жок. Анан ушинтип ошо атты сатып эле мен кеңешчиси болчумун, анан мен ушундай командасында болчумун дегендерге ишенбегиле. Калганын эмне себептен ал? Эмнеге себептен мунун мандатын алганын текшергиле. Жарайт. Чакыргыла, териштиргиле. Неге муну мандатын? Жакшынакай эле иштеп аттың белең өзүң? Туура, Садыр Нургожоевич, мен прокуратурада кайрылгам, бирок кандайдыр бир кыскача болуп келди. Жакшы эле иштеп келаткан 5 жылда ошол элдин көйгөйүн, шаардык тургундардын көйгөйүн көтөрүп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп келем, Садыр Нургожоевич. Сенин артыңда турган киши ким эле? Кимге мандатыңды алып берди деп ошол Салымбековдордун башка да бирөөсү келди. Дагы бир командасына эле. Сен жакпай калган экенсиң да аларга. Мен ошол көйгөйлөрдү көтөргөндөн алардын базарларынын маселелери дагы көтөрүлүп, мен базар үчүн келген эмесмин, эл үчүн келген дегенден ушундай кыйынчылыктар болуп калды. Ошол эле учурда БШКга дагы менин мандатымды негизи жанагы аймактык шайлоо комиссиясы чечим чыгарып, БШК бекитет экен. Бирок БШК беките элек деле мен өзүм арызым менен кайрылгам, арызымды кайра кайтарып алам, мени мажбурлап келишкенде. Бирок алар дагы аны карабай койгондуктан сотко бериңиз дешти. Азыр сот иштери жүрүп атат, бирок прокуратурадан мага жооп келген, биз сиздин ишиңизди карай албайбыз деп. Неге карай албайсыңар? Кошумча арыз алабыз. Бишкек шаардык кетирип аткан болсо. Бишкек шаардык прокуратурасы карады болуш керек. Биз маалымат жок экен менде. Кошумча арызын алып туруп, кошумча текшеребиз дагы. Садыр Нургожоевич, өзүң Кочкорлуксуңбу? Кочкорлукмун, Кочкордун эли мен Ысык Ата районунан жогорку кеңешке кандидат болуп 4000 голос алгам бул жылы. Шаардан 2000ден ашык өзүм шайлоочуларым бар. Садыр Нургожоевич, кайсыл убакыт болсо да мага бир 5 жогорку кеңешке өтпөй калдыңбы анан? 3-ордамын. 3-орунду алгам. 3-орунду алып калып өтпөй калдың, Сизди Садыр Нургожоевич сураныч кайсыл убакта болсо 5 мүнөт мага бөлүп бериңизчи, мен сизге ошонун баарын түшүндүрүп айтайын. Хорошо, бошогондо чакырып кабыл алам мен. Рахмат.